Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus Alloh maqtolur. Janob Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salavattар bo'lgan bo'lsin. Hurmatli musulmon bir tuğanlar, İslam dininde dene menen kılınıcı, til menen, jürök menen, mal menen kılınıcı öte köp ibadatlar var. Mana oşol ibadatlardan eng nezgilerin biri olgan qurbanlık çalуу, mal soyu turasında masele kılabız. Жалпы эле İslam dininde Аллах Таала буйруган бардык ибадаттар ошол бүткүл аламдын Раббысы болгон Аллахка гана таандык. Жана ошол зат гана ошол ибадаттарга акылуу. Жана ошол зат гана ошол ибадаттарга татыктуу болуп эсептелет. Бул ибадаттарды Аллахтан башка сыйынып жаткан жиндерге же Аллахтан башка пайгамбарга же Аллахтан башка сыйынып жаткан мазарларга, олияларга, талдарга, таштарга арноо İslam dininde en çoң күнөө болгон ширк болуп эсептелет. Бул курбандык чалуу, мал сою İslam dininde en çoң ibadattардын бири. Мунун ибадат экенине Аллах Таала Куранда Кавсар сүрөсүнүн 2-нчи аятында "Фасолли ли раббика ванхар" Раббың Аллах үчүн намаз окуп, жана малды ал үчүн муздагын деп Аллах Таала буйруган. Бул аятта Аллах Таала Раббың Аллах үчүн намаз окугун, жана Раббың Аллах үчүн малды муздагын деп буйруган. Кимде ким Аллах буйруган намазды Аллахтан башкага арнай турган болгон болсо, анда ал Аллахка шерик кошкон болот. Себеби Аллах буйруган намазды Аллахтан башкага арнаган үчүн. Ошондой эле кимде ким Аллахтан башка сыйынып жаткан жалган кудайчаларга арнай турган болгон болсо, Аллахка шерик кошкон болот. Жана башка Анам сүрөсүнүн 162-нчи аятында Аллах Таала "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лах". Бул аяттын маанисинде Аллах Таала "О Мухаммад, мушриктерге менин оккан намазым, муздаган курбандыгым, өмүрүм жана өлүм эч кандай шериги жок. Бүткүл ааламды Раббысы болгон жалгыз Аллах үчүн" деп айткан деп Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды буйруган. Аллах Таала ошол курбандык чалууну, мал союну жалгыз өзүнө гана арноону буйруган. Ал эми мына ошол Аллахтын акысы болгон ушул ибадатты Аллахтан башка сыйынып жаткан жиндерге жана Аллахтан башка сыйынып жаткан талдарга, таштарга, олияларга жана башка нерселерге арнап сойгон болгон болсо, албетте ал исламда эң чоң күнөө ширк болуп эсептелет. Жана ал Аллахтын лаанатына кабылат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Лааналлаху ман забаха ли гайриллахи" Кимде ким Аллахтан башка үчүн мал сое турган болгон болсо, ага Аллах Таала лаанат кылды дейт. Хадис Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте кимде ким Аллахтан башкага арнап мал сое турган болгон болсо, ага Аллахтын лаанаты болду дейт. Албетте бул абдан оор нерсе. İslam dininde malды союуда билип алчу эки ибадат бар. Биринчи ибадат жүрөккө байланыштуу. Союучу адамдын жүрөгүнө, ниетине, максатына тиешелүү. Ошол малды союп атканда ким үчүн арнап атат, ниети эмнени көздөп атат, мына ошого байланыштуу. Себеби İslam dininde амалдар ниетке жараша. Омар ибн Хоттаб риwayat кылган сах хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Иннамал амал бинният" Амалдар ниетке жараша деп айткан. Ошондуктан кимде ким мал союп атканда, ошол малды кимге арнаган болгон болсо, дал ошолго арналган болот. Ниети эмнени көздөгөн болгон болсо, ошол нерсе ишке ашкан болот. Ошон үчүн биринчи ибадат бул адамдын союучу адамдын жүрөгүнө байланыштуу. Ал эми экинчи ибадат адамдын айткан сөзүнө байланыштуу. Ошол малды союп атканда "Бисмиллахи Аллаху акбар" деп атаса, бул Аллах үчүн болот. Ал эми Аллахтан башка сыйынып жаткан жиндердин, же пайгамбарлардын, же олиялардын, же талдардын, таштардын жана башка сыйынып жаткан же ортомчу кылынып аткан кудайчалардын атын атаган болгон болсо, ошого арналган болот. Кимде ким ушул эки нерсени жакшы түшүнгөн болгон болсо, анда ушул маселени абдан жакшы түшүнгөн болот. Ал эми мал союуда Аллахтын атын атоо далил Аллах Таала Курандан Анам сүрөсүнүн 121-нчи аятында "Ва ла та'кулу мимма лам юзкар исмуллах алейхи" Аллахтын атын атабай муздалган малдын этин жебегиле деп Аллах Таала кайтарган. Эми Аллах үчүн жана Аллахтан башка үчүн союп жаткан малдардын түрлөрүн кыскача айтып кетебиз.
Биринчи түрү, мусулман Аллах үчүн курбандык чалганда ушул эки ибадаттын Аллахка шерик кошпой, малды Аллах үчүн арнап жана бисмиллах деп Аллахтын атын атап муздайт. Албетте бул ибадат жана таухид болуп эсептелет. Ал эми экинчи түрүндө Аллахтан башка сыйынып жаткан жиндерге же мазарларга же талдарга, таштарга барып, мына ошолордун астында ошолорго арнап, бирок алардын атын атабай, Аллахтын атын атап бисмиллах деп союшат. Бул жерде биринчи ибадатта Аллахка шерик кошуп, экинчи ибадатта шерик кошулбайт. Себеби жүрөккө тиешелүү болгон арно ибадатында Аллахка шерик кошушуп, ал эми атты атоо ибадатында Аллахка шерик кошушпайт. Мына бул Аллахка шерик кошулган түрү болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү түрүндө малды сойгондо Аллахка арнап, бирок атын атууга келгенде Аллахтан башка сыйынып жаткан жиндердин же башка талдардын, таштардын же олялардын атын атап муздайт. Бул да ширк болуп эсептелет. Себеби атты атоо ибадатында Аллахка шерик кошкон болот. Ал эми төртүнчү түрүндө эки ибадатта тең Аллахка шерик кошушат. Малды сойгондо Аллахтан башка кудайларын арнап жана алардын аттарын атап муздалат. Албетте бул зулум үстүнө зулум, ширк үстүнө ширк болуп эки ширк кошкон болот. Албетте мындай абалдан жалпы эле Аллах Таалага ширк кошуп коюудан Аллах Таала баарыбызды сактаган болгонбосун. Ал эми бешинчи түрү Аллах үчүн арналбайт жана Аллахтын аты да аталбайт. Жана Аллахтан башка сыйынып жаткан кудайларга да арналбайт жана алардын аттары да аталбайт. Эч кандай нерсеге ниет кылбай, эч нерсенин атын атабай эле муздайт. Албетте бул ширк эмес, бирок этин жеш арам. Себеби союлган малда Аллахтын аты аталган эмес болгондугу үчүн. Ал эми алтынчы түрү Аллахтан башка сыйынып жаткан мазарларга, Аллахтан башка сыйынып жаткан кабырларга жана башка орундарга барып, мусулман адам Аллахка арнап, Аллах үчүн ошол жерде мал союу ислам дининде арам болот. Себеби ал жерде мал союу өзүнүн ширкке түшүп калышына же болбосо аны көргөн башка адамдардын ширкке түшүп калышына алып баруучу амалдардан. Жана ошол адамдын ошол жерде ошол кабырдын астында курбандык чалып аткан болгон болсо, башка мусулмандар көргөн болсо аны албетте ал тууралуу абдан жаман ойдо болот. Себеби Омар ибн Хаттаб кимде ким өзүн жаман жерде алып жүрүп, аны башкалар көрүп, ал туурасында жаман ойдо болгон болсо, ал бир гана өзүн жемелесин деп айткан. Ошон үчүн мусулман ошондой ширк кылып жаткан орундарда жана башка арам жерлерде өзүн алып жүрүүдөн өтө этият болуш керек. Эгер өзүн ошондой жерлерде алып жүрүп, башкалар, башка мусулмандар аны көрүп, ошол туурасында жаман ойдо болгон болсо, албетте аларды жемелебей, бир гана өзүн жемелесин деп айткан. Эгер ошол жерде муздаган адам жөнөкөй адамдардан эмес, ислам дининде таасирлүү же белгилүү таанымал адамдардан болгон болсо, албетте анда бул эмне карапайым көп адамдарга фитне болот. Себеби биздин баланча адамыбыз келип ушул жерде кабырдын астында мал союп атат деп ишенип, ошондой түшүнүп, алар дагы ошол кабырдын астына барып, мазардын астына барып, мал союп, курбандык чалып, ошол жерде жаткан кабырларга малды арнашы толук мүмкүн. Себеби тигил адамдын ниетин эч ким биле албайт. Сырттан караган адамдар албетте аны ошол жерде кабыр жаткан өлүктөргө же болбосо ошол мазарга жана башка орундарга курбандык чалып атат, ошолго арнап атат деп түшүнүшү толук мүмкүн. Буга далил Сабит ибн Даххак аттуу сахаба риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип, "О Аллахтын элчиси, мен Аллах үчүн буана аттуу жерге назыр атадым эле. Ошону ошол жерге өтөсөм болобу же болбойбу?" деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ошол сен муздай турган жер жахилат доорунда Аллахтан башка сыйынып жаткан кудайлар турган жер эмеспи?" деп сурайт. Дегенде бая сахаба "Жок, андай эмес" деп жооп берет. Кайта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ага "Ошол жер Аллахтан башка сыйынып жаткан, Аллахтан башкага сыйынган мушриктердин майрамдай турган жер эмеспи?" деп сурайт. Себеби Аллахтан башка сыйынган мушриктер өздөрү майрамдаган жеринде албетте Аллахтан башкага арнап мал соёт, курбандык кылышат, дуа кылышат, жана башка ибадаттар кылышат да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул эки нерседен кайтарган. Аллахтан башка сыйынып жаткан
кудайчалардын кабырына, мазарларына жана ошондой башка бир орундарга барып, Алла үчүн ошол жерде Аллах буйрган ибадаттарды өтөдөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кайтарган. Себеби бул нерсе ширкке алып барат. Жана ошондой эле Аллахтан башкага сыйынган мушриктердин майрам кылган, майрамдаган жерлерине дагы Алла үчүн бар ибадат кылуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кайтарган. Себеби бул дагы жогоруда айтылгандай мушриктер өздөрүнүн майрамдаган жерлеринде албетте өздөрүнүн кудайларына арнап ибадаттарын кылышат. Бул хадис Абу Давудтан келген хадис сахих. Ал эми кийинки 7-нчи түрү, кээ бир адамдар кээ бир мазарларга барып, кээ бир орундарга барып, мына ушул жер абдан берекелүү орун, касиеттүү, таасирлүү жер. Мына ушул жерге курбандык чалса, мал сойсо жакшы болот деп, мына ошол жерге барып, Аллахка арнап, Аллахтын аты менен бисмиллахи Аллаху акбар деп мал муздашат, курбандык чалышат. Албетте бул ислам дининде бидат болуп эсептелет. Себеби бир жердин берекелүү, касиеттүү жана бир жакшы жер экенине албетте ислам дининен Куран сүннөттөн далил болуш керек. Ал эми бир жердин Куран сүннөттөн берекелүү экенине далил болбогон болсо, албетте ал жер исламга жаңылык киргендиги үчүн бидат болуп эсептелет. Албетте бидат харамдан дагы жогору турат. Жана Алла үчүн малды муздоо кээ бир учурда важип болот, кээ бир учурда сүннөт болот, жана кээ бир учурда мубах болот. Важип болгон учуру кимде ким баланча уйду, же баланча төөнү, же баланча койду Аллах үчүн баланча кедейлерге садака кылыш үчүн назыр кылым деп назыр кылган болсо, мына ошол назырды өтөш ислам дининде важип болуп эсептелет. Бул важип болгон абалы. Ал эми сүннөт болгон абалына келе турган болгон болсок, курбандык чалууну кээ бир алымдар важип дешсе, кээ бир алымдар сүннөт дешет. Жана ошондой эле акыйка берүү, балалы болгондо 2 койду союп акыйка кылуу, кызды болгондо 1 койду союп акыйка кылуу, жана үйлөнгөндө мал союп валима берүү, мына ушул учурларда сүннөт болуп эсептелет. Ал эми мубах болгон учурлар кимде ким жөн гана өзүнүн курсагын тогузуу үчүн, же болбосо үй бүлөсүнүн бала чакасынын курсагын тогузуу үчүн мал сойгон болгон болсо, же баланчага сатуу үчүн, же болбосо үйгө конок келсе ошол коноктун курсагын тогузуп аларды коноктоо үчүн сойгон болгон болсо, албетте бул мубах болот. Бирок ушул мубах нерсени Аллахтын ыраазылыгы үчүн үй бүлөсүн тойгузууну ниет кылган болсо, Аллахтын ыраазылыгы үчүн келген конокту сыйлоону ниет кылган болгон болсо, албетте бул ибадат болот жана ушул үчүн иншалла Аллахтын астында соопторго ээ болот. Ушул мубах нерседе малды союп жаткан кезде Аллах үчүн Аллахты ниет кылыш, Аллахка арнаш шарт эмес. Эң негизгиси малды союп атканда бисмиллахи Аллаху акбар деп сойгон болсо жеткиликтүү. Ал эми башка ибадаттарда, курбандык чалууда жана башка ибадаттарда албетте Аллахка арнап, Аллахтын атын атап союш шарт болуп эсептелет. Ал эми Аллахтын аты аталбаган мал албетте ал ислам дининде арам болот. Ислам дининде ниеттин орду абдан чоң. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте иннамал амал бинният, амалдар ниетке жараша болот деп айткан. Адам ислам дининде буйрулган ибадаттын бирин жалгыз Аллахка арнап, Аллахтын ыраазылыгын таап, жаннатка кириши толук мүмкүн. Жана ошондой эле Аллах таалага буйрулган ибадатты Аллахтан башкага арнап, тозокко кириши дагы толук мүмкүн. Себеби ниет бир нерсенин ибадат кылууда жана бир нерсени ширк же бидат кылууда абдан орду чоң болуп эсептелет. Ошон үчүн ниетке абдан көңүл буруш керек. Буга далил Салман Фариси жана Турах ибн Шихаб риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына бир адам бир чымын себептүү жаннатка кирди, жана бир адам бир чымын себептүү тозокко кирди деп айтат. Ошондо сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөзүнө таң калышып, "О Аллахтын элчиси, бул кандайча болду?" деп сурашат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки адам сапарда бир коом жашаган кыштактан өтүп калат дейт. Ошол кыштактын ээлери өздөрүнүн сыйынган кудайлар болот. Ошол жолдон эки адамды биздин кудайыбызга бир нерсени арнамайынча, курбандык чалмайынча өткөрбөйбүз деп шарт коюшат. Эки адамдын бирөөнө "Сен бир нерсени биздин кудайыбызга арнагын" деп айтканда ал "Менде арнай турган эч нерсе жок" деп айтат. Тигилер "Сен чымын болсо деле биздин кудайыбызга арнай бергин, биздин кудайыбыз буну кабыл кылат" деп айтат. Ошондо тигил адам чымынды алат дагы алардын кудайына арнап ыргытат. Ошондо тигилер анын жолун кой берет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул адамды тозокко кирди деп айтат. Экинчисине келип "Сен да бир нерсени арнагын" дегенде ал "Мен Аллахтан башка эч кимге эч нерсе арнаган эмесмин, арнабаймын да" деп айтат.
Ошондо тикелер аларды желкесине кылыч менен уруп, ал ошол жерден өлөт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул адамды жаннатка кир деп айтат. Мана бир чымын себептүү адам жаннат менен тозокко кирип кетиши мүмкүн экен. Себеби ниет кичинекей ибадат болобу, чоң ибадат болобу, аны ниет өзгөртөт. Ошондуктан кандай гана ибадат болбосун, кичинеси да чоңу да болбосун, Аллах Тааланын жалгыз өзүнө арналыш керек. Ал эми кичинекей ибадат болсо дагы Аллахтан башкага арнаш бул ширк болуп эсептелет. Аллах Таала бардыгыбызды иман менен, таухид менен жана намаз менен жолугушун насип кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.